Ишкана менин толук эмгек өргүмдү бербей койгон. Эмне кылсам болот? Эмгек өргүүңүз боюнча сиз 1 жыл иштегениңизге толук демек ошол 28 күн. Эгер мамлекеттик кызматкер болсоңуз, ошол эмгек стажыңызга жараша 30, 32, 34 күн, 36 күн болушу мүмкүн. Бул эмгек өргүүнү сиз толугу менен эс алганга укуктуусуз. Кандай эгерде сиз ошол баягы толук эс албай калдым деп жатасыз. Демек сиз эмгек өргүүгө чыккансыз, бирок сиз кайра демек чакыртып алгансыз. Бул эми баягы ар кандай жагдайларга жараша жумуштун зарылчылыгына, кызматтык зарылчылыкка байланыштуу сизди чакырган болушу мүмкүн. Бирок ошондо дагы сиздин макулдугуңуз менен гана бул ишке ашат. Демек сиз ошол кайрадан 14 күн эс алып, кайрадан жумушка чыкканга сиз жазуу жүзүндөгү макулдугуңуз керек болот. Ошондон кийин гана сиз кайрадан жумушка чыгасыз. Бирок ага карабай ошол жылдын ичинде калган күндөрүңүздү өзүңүзгө ыңгайлуу болгон күндөргө чыксаңыз болот. Эгерде ал жылы ичи ушундай баягы чыкканга мүмкүнчүлүгүңүз болбой калса, анда кийинки жылдын эмгек өргүүсүнө кошулуп бериш керек. Же болбосо сиздин арызыңыз менен ошол сиздин эс албай калган күндөрүңүзгө акчалай компенсация төлөнүп берилиш керек. Чакыртып алуу боюнча бул баягы сиз жаңы биринчи эмгек өргүүгө чыкканыңызга эмгек өргүүдөн чакыртып алуу бул 14 күнсүз, демек 2 жумалык сиз сөзсүз түрдө эс алышыңыз керек. Андан кийин сиздин макулдугуңуз менен жумушка чыгасыз. Ал эми калган күндөрүн мен жогоруда айткандай, сиз толук түрдө ошол жылы, аркы жылы же болбосо акчалай компенсацияга алмаштырып алсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси 130-берене акы төлөнүүчү ар жылдык өргүүнү бөлүктөргө бөлүү, өргүүдөн чакыртып алуу. Кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосундагы макулдашуу боюнча акы төлөнүүчү ар жылдык өргүү бөлүктөргө бөлүнүшү мүмкүн. Мында биринчи бөлүктүн узактыгы 14 календардык күндөн аз болбоого тийиш. Кызматкерди өргүүдөн өзүнүн макулдугу менен гана чакыртып алууга жол берилет. Ушуга байланыштуу пайдаланылбай калган өргүүнүн бөлүгү кызматкердин каалоосу боюнча ошол иш жылынын ичинде өзүнө ыңгайлуу мезгилде берилүүгө же кийинки иш жылы үчүн өргүүгө кошулууга тийиш. 18 жашка чейинки кызматкерлерде, кош бойлуу аялдарда жана эмгек шарты зыяндуу жана коркунучтуу жумуштарда иштеген кызматкерлерди өргүүдөн чакыртып алууга жол берилбейт. 131-берене акы төлөнүүчү ар жылдык өргүүнү акчалай компенсация менен алмаштыруу. Өргүүнүн 14 календардык күнүнөн ашкан бөлүгү кызматкердин жазуу жүзүндөгү арызы боюнча акчалай компенсацияга алмаштырылышы мүмкүн. 18 жашка чейинки кызматкерлердин жана эмгек шарты зыяндуу жана коркунучтуу жумуштарда иштеген кызматкерлердин акы төлөнүүчү ар жылдык негизги өргүүсүн акчалай компенсация менен алмаштырылууга жол берилбейт.